Джек Лондон ак азуу. Чыгарманы англис тилинен которгон Таалайбек Абдиев, окуган Айбек Бийбосунов. Бешинчи аудиобап. Узак жол. Ак азуу бир балекеттин болоорун күн мурун туйду. Бир нерсе болот деген сезим ага кайдан жайдандыр келип жатты. Ал өзү мунун кантип жана эмне себептен экенин билбегени менен анын бул туюму кудайлардан эле. Алар өздөрү да билип билбей итти шектендирип коюшту. Эми болсо ал тепкичтен кетпей калды. Үйгө кирбегени менен адамдар бир нерсе кылганы жатканын сезди. Тыңшасаңыз, деди бир күнү кечинде ит айдоочу тамак ичип отуруп. Уидон Скотт кулак түрүп калды. Эшиктин артынан буулугу ыйлаган сыяктуу акырын кыңшылаган үн угулду. Анан ак азуунун кудайым өткөн жол кудай болуп жоголуп кетпеди бекен деп эшикти жыттагылап жатканы сезилди. Бир нерсе сезип атат окшойт, деди ит айдоочу. Уидон Скотт Метти жалтырай караганы менен сөзү буга шайкеш келген жок. Калифорнияда карышкырдын мага эмне кереги бар, деп койду ал. Ошону айтып атпаймынбы, деди Мет. Калифорнияда карышкырды эмне кылмак элеңиз? Бирок анын айтканы Уидон Скотту канааттандырган жок. Мет аны күнөөлөп жаткандай сезилди. Биздин иттердин бугаалы жетпейт, деп сөзүн улады ал. Бул алардын баарын тамактап таштайт. Штраф төлөй берип, ыштансыз калбасам да, полиция муну менден алып туруп, токко тартырып өлтүрүп коет. Бул жеткен гана чер, мен аны билем да, деп макул болду ит айдоочу. Уидон Скотт ага ишенбегендей карады. Жок, мүмкүн эмес, деди ал чечкиндүү түрдө. Албетте мүмкүн эмес, деп дагы макул болду Мет. Буга атай бир адамды коюш керек болот. Олку-солку болуп турган Скотт жеңилдей түшүп, башын куугангандай ийкеди. Анан унчугушпай калышты да, бир гана ак азуунун буулугу ыйлагандай кыңшылаганы, эшикти жыттап жатканы угулуп турду. Бирок бул сизге абдан жакын болуп калды эле, деди Мет. Тиги чыдабай жарылып кетти. Ушу сен эле жетпей аттың эле, Мет. Өзүм да эмне кыларымды билбей турам. Мен деле макулмун. Болгону эмне? Деп тигинин сөзүн бөлүп жиберди Скотт. Болгону, деп акырын баштаган Мет бир маалда ачуусу келип турганын жашыра албады. Эмне эле жиниңиз келет? Сизди карап туруп эмне кыларын билбей турат деп айтыш деле кыйын. Уидон Скотт бир аска өзү менен өзү боло түштү да, анан айыптуудай: "Сеники туура, Мет. Эмне кыларымды өзүм да билбей турам. Кээ ушунда болуп атпайбы?" деди. Анан бир аз унчукпай калып: "Жок, бул итти ала кеткенге такыр болбойт", деп кошумчалады. Мен да буга макулмун, деп жооп берди Мет. Бирок кожоюн бул жолу да анын сөзүнө канааттанган жок. Бул сиздин кетериңизди кантип билип алды дейм да, ушуга башым жетпейт, деп эч нерсе болбогондой сөзүн улады ит айдоочу. Мен да түшүнө албай турам, деп жооп берди көңүлү чөгө түшкөн Скотт. Анан бир күн эле ак азуу кепенин ачык турган эшигинен кожоюн буюм тайындарын баягы кара жолтой чемоданга салыштырып жатканын көрүп калды. Тигилери улам кирип чыгып, келип кетип, кепенин бейкут жашоосу бузулду. Ак азуу эми күмөн санабай калды. Ал көптөн бери сезип жүргөн балекетти эми түшүндү. Кудай дагы качканы калган экен. Биринчи жолу кошо ала кетпеген неме бул жолкусунда деле ала кетпейт болуш керек. Ушул түнү ал карыш кырчасынан узакка уңулдап уулуду. Баягы күчүк кезинде жапайы түндүктөн эң калган журтка келип, боз кемчеттин вигвамы турган жерде таштандыларды көргөндөгүдөй кайдыгер жылдыздарга карап кайгы муңун төгүп улуду. Кепедегилер жаңы эле жатышкан болчу. Бул кайра тамак жебей калды, деди Мет төшөгүнөн. Уидон Скотт бирдеме деп коурады да жуурканын чүмкөнүп калды. Өткөн жолу куса болду эле, эми өлүп калат го. Тиги керебеттеги жууркан кыймылдай түштү. Жаагыңды басчы, деп кыйкырды караңгыдан Скотт. Кемпирдей болуп кейгениң өттү. Туура, деп жооп берди ит айдоочу. Уидон Скотт анын шылдыңдап жатканына толук ишене алган жок. Эртеси ак азуу ого бетер коркуп, тынчы кетип калды. Кожоюндун артынан калбай Скотт кепеге киргенде эшиктен жылган жок.
Ачык турган эшиктен жердеги буюм тайымдар көрүнүп турду. Чемодандын жанында эки чоң саквояж менен кендир кап пайда болду. Мет кожоюндун жуурканы менен жылуу кийимин капка салды. Муну карап турган Агазуу кыңшылап ийди. Көп өтпөй эле эки индиец келди. Агазуу алардын жүктүү ийнине көтөрүп, чемодан менен капты көтөрүп бараткан Меттин артынан ээрчигенин карап турду. Бирок аларды ээрчиген жок. Кожоюн али кепеде болчу. Көп өтпөй эле Мет кайра келди. Кожоюн эшикке чыкты да Агазууну ичкери чакырды. "Байкушум десе", деди ал Агазуунун кулагын кашып, аркасын сылап жатып. "Мен кетип атам. Мындай узак жолго сени кошо алып кете албайм да. Кана, эми акыркы жолу жакшылап бир ыркырап койчу." Бирок Агазуу ыркырабай койду. Анын ордуна кожоюнун жалдырай карап, башын колтугуна катты. "Гудок берип жатат", деп кыйкырды Мет. Юкон жактан кеменин катуу сиренасы угулду. "Тезирээк коштошуңуз. Алдыңкы эшикти жапканды унутпаңыз. Мен арткы эшик менен чыгам. Болуңуз." Эки эшик тең бир маалда жабылды да уйдон Скотт тепкичте Мет кепенин артына келгенче күттү. Эшиктин ары жагынан ыйга окшогон кыңшылаган үн угулду. Анан Агазуу тумшугун эшикке такап алып, аптыгып дем тарта баштады. "Жакшы кара, Мет", деди Скотт дөбөдөн түшүп баратып. "Эмне болгону мага жазып тур." "Сөзсүз", деп жооп берди ит айдоочу. "Токтоңузчу, уктуңузбу?" Экөө тең токтоп калды. Агазуу ээс өлгөн иттей уулуп жатты. Анын уңулдап уулугандан кайгы муңу, көкүрөк жарган ыйы, кыйналып онтогону сезилип, улам күчөй берди. Аврора кемеси быйыл Клондайктан биринчи жолу жөнөп жаткандыктан палуба элге толо экен. Мында алтын издеп келип, жолу болгондор да, жолу болбой сызга отуруп калгандар да көп эле. Алардын баары бир кезде кандай жабылып келсе, ошондой жабыла кетип жатышкан эле. Скотт трапка келгенде ит айдоочу менен кол кысып коштошмокчу болду. Мет болсо анын сунган колун да байкабай арт жакты карап калды. Тиги да бурулуп карап, тигиндейрээк жерде жалдырап турган Агазууну көрдү. Мет шыбырап сөгүндү. Скотт болсо аң-таң болуп итти карап турду. "Алдыңкы эшикти жаптыңыз беле?" Скотт башын ийкеди да кайра андан сурады. Сен өзүң арткы эшикти жаптың беле?" "Албетте жапканмын", деп кызуулана жооп берди Мет. Агазуу кошомот кылгансып кулагын куушурганы менен аларга жакындабай отура берди. "Эми муну эптеп алып кетиш керек." Мет Агазууну карай басты эле тиги ойт берди. Ит айдоочу аны кармайын дегенде жүргүнчүлөрдүн арасына кирип кетти. Ары бери буйтап качып Метке карматпай койду. Бирок ээси чакырары менен дароо жанына келди. "Качантан бери тамак берип келатам, мени жанына жолото койбойт", деп таарангандай кобурады ит айдоочу. Сиз буга бир да жолу тамак берген жоксуз. Сиз экениңизди бул кантип билип алды дейм да. Агазууну сылап турган Скотт бир маалда эңкейип, анын тумшугу менен эки көзүнүн ортосундагы жаңы тилинген жерлерди көрсөттү. Мет анын ичин кармалап көрдү. "Биз терезени унуткан турбайбызбы? Карасаңыз, ичинин баары тилинип кетиптир. Демек терезени талкалап чыккан турбайбы?" Бирок уйдон Скотт аны тыңдаган жок, бир нерсени ойлонуп жатты. Аврора акыркы жолу гудок берди. Узаткандар шашылып кете башташты. Мет мойнунан жоолугун алып Агазууну байлап кетмек болду. Скотт анын колун кармап калды. "Жакшы кал, Мет. Сен карышкыр тууралуу жазбай калдың окшойт. Аны сага мен..." "Эмне дейсиз?" деп кыйкырды ит айдоочу. "Сиз чындап эле..." "Ооба, жоолугуңду байланып ал. Мен бул тууралуу сага жазып турам." Мет трап менен түшүп баратып токтоп калды. "Климатка чыдай албайт", деп кыйкырды. "Ысыктан мунун жүнүн кыркып туруш керек." Трапты алышты да Аврора жээктен жылды. Уйдон Скотт акыркы жолу Метке кол булгалады да жанында турган Агазууга кайрылды. "Мына эми ырылдай бер, жинди, ырылда", деп бутуна ыктаган Агазуунун кулагын кашый баштады. Түштүк. Агазуу кемеден Сан-Францискода түштү. Ооз ачылып калды. Ал күч кубаттуулукту аң сезимсиз түрдө кудайлар менен байланыштырчу.
Ак адамдар Сан-Францисконун тайгалак тротуарында бараткандагыдай кудуреттүү сыйкырчы сезилген эмес. Баягы жыгач үйлөр жок, туш тарапта заңгыраган имараттар, көчөлөрдө коркунучтуу нерселер, трашманкелер, кареталар, автомобилдер, зор фургондорго чегилген чоң аттар толтура экен. Алардын арасында ага зууну коңгуроосу, чаңырган үнү менен коркуткан коркунучтуу трамвайлар да көп экен. Анын чаңырганы түндүктүн токойлорунда кезикчүү сүлөөсүндүкүнө окшоп кетти. Мунун баары күч кубаттуулуктан кабар берип турду. Ушунун баарынан баардык нерсеге өкүмдарлык кылган кудуреттүү адамдар бар экени сезилип турду. Агазуу таң калганынан дең дароо болуп калды. Бир жагынан апкарыды. Баягы күчүк кезинде жапайы түндүктөн боз кемчеттин айылына келгендегидей өзүн бир байкуш сезип турду. Анан да кудайлардын көптүгүн айтпайсыңбы? Алардын көптүгүнөн агазуунун башы айланып калды. Көчөнүн ызы чуусунан кулагы өтүп, кымгуут кыймылдан улам эмне кыларын билбей калды. Ал кожоюнуна көз каранды экенин мурункудан да курч сезип, андан калып калбасам экен деп жан талашып, ээрчип баратты. Шаар жаман түштөй болуп, агазуунун эсинен чыкпай көпкө чейин түшүнө да кирип жүрдү. Анан кожоюну аны багаж жүктөгөн вагондун бурчуна, чемодандар менен сандыктардын арасына чынжыр менен байлап койду. Мында бир жоон кудай бар экен. Ал баарын башкарып, сандыктар менен чемодандарды алып кирип, калдырата жылдырып, биринин үстүнө бирин жыйып, же башка кудайлар тосуп алып жаткан эшикти көздөй ыргытып жатты. Кожоюну агазууну ушул кайнаган тозоктун ичине таштап кетти. Андай болбосо да кожоюндун буюмдары жанында турганын көргөнчө ага ушундай сезилди. Көрөөрү менен аларды кайтара баштады. Маалында келдиңиз, деди баягы жоон кудай уйдон Скотт 1 сааттан кийин келгенде. Бул ит чамадандарыңызга тийгизбей койду. Агазуу вагондон чыкты. Дагы ооз ачылып калды. Баягы коркунучтуу шаардан дайын жок. Ага вагон туш тарабынан шаар курчаган үйдөгү бөлмөдөй сезилген эле. Бирок 1 сааттын ичинде шаар жок болуптур. Ызы чуудан да дайын жок. Аяк алдында күн өстүү, бейкут өлкө туруптур. Бирок таң калып турганга убакыт жок болчу. Агазуу кудайларды коштоп жүрчү баардык укмуштарга көнгөн сыяктуу эле буга да көндү. Аларды карета күтүп туруптур. Кожоюнга бир аял менен бир эркек келди. Аял колун созуп, кожоюнду моюндан алды. Бул душман экен. Уйдон Скотт дароо анын кучагынан чыгып, ыркырап кутуруп кеткен агазууну кармап калды. Коркпоңуз апа, деди Скотт агазууну тынчтандырып жатып. Бул сизди мага кол салды деп ойлоду окшойт. Эч нерсе эмес. Бул баарын тез эле түшүнөт. Мен эми ага чейин уулумду ити жок кезде гана эркелете алат турбаймбы? Деп күлдү миссис Скотт. Корконунан кубара түшсө да. Ал дагы ыркырап түгү тик туруп, өзүнүн көзүн албай турган агазууну карады. Бул баарын тез эле түшүнөт. Көрөсүз го, тез эле түшүнөт, деди Скотт. Ал агазууну эркелетип турду да биротоло тынчтанган соң катаал үн менен кыйкырды. Жат, сага айтып жатам. Агазууга бул сөздөр тааныш болгондуктан бир аз ыргылжың болгону менен буйрукту аткарды. Келиңиз апа. Скотт агазуудан көзүн албай туруп колун созду. Жат, деп кыйкырды. Жат. Агазуу ыркырап туруп баратып кайра отурду да бейтааныш кудайлардан көзүн албай карап турду. Бирок аял да, анын артынан кучакташкан эркек да кожоюнга жамандык кылышкан жок. Кожоюн менен бейтааныш кишилер буюмдарды трашманкеден салышты да ага отурушту. Агазуу аларды ээрчип, кээде аттарга жакын барып, суулдатып алып бараткан кожоюнга зыян келтиришкениңерге жол бербейм деп эскертип баратты. 15 мүнөттөн кийин трашманке таш дарбазаны өтүп, учтары чырмалышкан кою арех бадал өскөн аллеяга кирди. Аллеянын эки тарабы ар кайсы жеринде чоң дуптар өскөн шалба экен. Шалбанын тегизделген көк чөбүн күнгө күйгөн алтын түстүү тала кыйуулап, андан ары адырлуу жайыттар башталат. Аллеянын аягындагы дөңсөөдө узун верандалуу көп терезелүү үй турду. Бирок булардын баарын караганга агазуунун чамасы болгон жок. Трашманке аллеяга кирери менен эле ачуусу келгенден көздөрү жана түшкөн бир овчарка качырып сала берди. Агазуу кожоюнунан бөлүнүп калды. Адаттагыдай түгү тик тура түшүп, эскертпестен туруп тигини тамактан алып кетейин деп барып токтоп калды. Чочоюп отурду да бир аз мурун жарып салайын деген немеге тийгиси келбей турду. Анткени ал канчык эле. Ал эми анын тукумунун заңы боюнча ага тийүүгө болбойт. Агазуу үчүн канчыкка кол салуу өз инстинктине каршы чыгуу менен
барабар болмок. Ал эми канчыктын инстинкти башкача эле. Канчык болгондуктан анда жогоркудай инстинкт жок болчу. Бир жагынан жапайы түндүктөн, өзгөчө анын мынабул карышкырга окшогон тургунунан коркту. Овчарка үчүн карышкыр өчөгүшкөн эски душман болчу. Анткени ал байыркы заманда эле ата-бабалары кой кайтара баштагандан тартып короого кол салчу. Ошондуктан Агазуу кармаштан баш тартып отурары менен овчарка качырып сала берди. Агазуу тигинин курч тиштери азыр далысына бата түшөрүн билип ыркырады. Бирок баары бир аны капкан жок. Болгону кетенчиктеп аны айланып өтмөк болду. Бирок канчык баары бир өткөрбөй койду. «Кет, Коли!» деп кыйкырды Трашманкедеги бейтааныш киши. Уидон Скотт күлүп жиберди. «Эч нерсе болбойт ата. Бул ага жакшы сабак болот. Ал көп нерсеге көнүш керек. Дароо көнө берсин. Ал бир айласын табат». Трашманке кете берди. Коли болсо Агазуунун жолун тороп турду. Жолдон четтеп шалбаа менен айланып өтмөк болду эле, тиги туурадан чыгып кайра тороп алды. Кайра бурулуп аркы шалбаага салды эле, ал жерден да өткөрбөдү. Трашманке болсо кожоюнду алып кетип баратты. Мына эми дарактардын ичине кирип көрүнбөй кала турган болду. Жагдай кыйын болуп калды. Ал дагы бир жолу айланып өткөнгө аракет кылды. Бирок тиги артынан эч калбады. Ошондо ал катуу баратып артка бурулду да тигини далысы менен сокту. Бул анын далай жолу сыноодон өткөн уруш ыкмасы болчу. Овчаркада катуу келаткандыктан жыгылгандан кийин да күбө менен бир нече жолу ала салып кетти. Токтогонго аракет кылып жерди чапчып, ыза болгонуна чыдабай каңшылап ийди. Агазуу күтүп турган жок, жол ачык эле. Ал эми анын каалаганы ушул болчу. Овчарка ажылдап үрүп артынан түштү. Агазуу эми түз салды. Ал эми чуркаганга келгенде ал овчарканы окутуп коймок. Тиги ажылдап үрүп, секирген сайын чымырканды. Агазуу болсо эркин сымырап баратты. Агазуу үйдү айлана берип, эшиктин алдына токтогон Трашманкеден ээси түшүп атканын көрдү. Ушул учурда ага кайрадан кол салышаарын туйду. Шотланд тайганы аны көздөй учуп келаткан экен. Агазуу дароо токтоп кабын албай калды. Аңгыча тайган капталдап келип бир тийди. Күтүүсүз соккудан Агазуу ала салып кетти. Тура калганда түрү тири укмуштай эле. Кулактары куушурулуп, оозу муру диртилдеп, азуусу тайгандын тамагына жетип жетпей шак эте түштү. Кожоюн аларды көздөй чуркады. Бирок ал алыс болгондуктан тайганды Колли гана сактап калды. Ал Агазуу тигини секирип барып, тамактан алып кетерде келип калды. Колли учуп келип бир тийди. Бул жапайы түндүктөн келген неменин жанагынтип кумга ала салдырып, ананда жеткирбей кетиши аны ыза кылып, жек көрүүсүн ого бетер күчөтүп ийген эле. Тайганга атырыла бергенде туурадан качырган овчарка аны эки жолу ала салдырды. Жетип келген кожоюн Агазууну кармап калды. Тигилерди болсо атасы чакырып калды. Арктикадан келген байкуш карышкырды жакшы тосуп алышты, деди Скотт Агазууну жоошутуп жатып. Бул өмүрүндө бир жолу ала салган эле. Мында болсо заматтын ортосунда эки жолу ала салдырышты. Трашманке ары кетип үйдөн башка бейтааныш кудайлар чыгышты. Айрымдары обочо турушту, бирок эки аял келип кожоюнду мойнунан кучакташты. Агазуу мындай душманчасынан жасалган аракетке бир аз көнүп калды. Ал кожоюнга залал келтирген жок. Анан калса тигилердин үнүнөн эч кандай коркунуч да сезилбейди. Бейтааныш немелер Агазууга жакындай эле дешти эле, ал ыркырап койду. Кожоюн да анын эскертүүсүн ырастады. Агазуу бүрүшүп ээсинин бутуна ыктады. Тигил болсо аны башынан сылап жоошутуп кирди. «Дик, ордуңа бар!» деген буйрук туккан тайган тепкич менен чуркап чыгып верандага жатып калды. Бирок дагы эле ыркырап чоочун немеден көзүн алган жок. Аялдардын бири Коллини мойнунан сылап сыйпап эркелете баштады. Бирок Колли дагы эле тынч ала албай, карышкырдын дагы эле кетпей турганына жинигелип, бекер кылып жатасыңар дегендей кыңшылап турду. Кудайлар верандага чыгышты. Агазуу ээсинен калган жок. Дик ага ыркырады эле, Агазуу да ага жалын дүгдүйтө жооп берди. «Коллини ичкери алып кирип кеткиле. Бул экөө уруша берсин», деди Скоттун атасы. «Урушкандан кийин дос болуп калышат. Анда өзүнүн достугун көрсөтүш үчүн Агазуу Дик өлгөндө өкүрүп туруш керек», деп күлдү ээси. Атасы ишенбегенде адегенде Агазууну, анан Дикти акырында уулун карады. «Сен...» Уйдон башын ийкеди. «Туура, Дик 1 мүнөттөн, ашып барса 2 мүнөттөн кийин тиги дүйнөгө кетет». Ал Агазууга бурулду.
Жүрү карышкыр, үйгө Коллини эмес, сени алып кириш керек экен. Ага зуу тепкич менен абайлап чыкты да куйругун чагарактатып веранда менен баратып тиктен көзүн алган жок жана ар кандай күтүүсүз нерселерге даяр эле. Бирок коркунучтуу деле эч нерсе жок экен. Бөлмөгө кирген соң баары бир сактанып, булуң бурушту карап чыкты. Анан ыраазы болгондой ээсинин аяк алдына жата кетти да айланасын карап, аңдып тургандай сезилген коркунучтуу нерселер менен тура калып кармаша кеткенге даяр турду. Кудайдын ээлиги. Ага зуу табиятынан ийкемдүү болчу жана көп жерде болгондуктан ыңгайлашууну маанилүү жана зарыл экенин билчү. Ал Судья Скоттун Сиера Виста деген ээлигиндеги жашоого да тез эле көнүп кетти. Иттер менен башка улуттуу чыр-чатак болгон жок. Түштүктөгү иттер мындагы кудайлардын мыйзамдарын ага караганда жакшыраак билишчү жана кудайлар аны үйгө киргизгенден кийин эле алар унчукпай калышты. Буга чейин Колли менен Дик карышкырды көрүшкөн эмес, бирок кудайлар алып келгенден кийин алардын эркине баш ийүүдөн башка айла жок эле. Дик а дегенде бир аз чочуркап жүрдү, бирок көп өтпөй эле ага зууга Сиера Вистанын менчиги катары карап көнүп калды. Эгер Дикке койсо экөө достошуп кетмек, бирок ага зууга достуктун кереги жок болчу. Ал иттерден жайына коюшун талап кылды. Өмүр бою кандаштарына кошулбай, өзү жалгыз жүргөн неме өзүнүн көнүмүш адатын бузгусу келген жок. Дик тийишип тажатканда ал аны ыркырап кууп ийчү. Ал түндүктө жүргөндө эле кожоюндун иттерине тийбеш керектигин аңдаган жана аны мында да унуткан жок. Өзүнчө болгон аракет кылып, Дикти эч көзгө илбей койгон соң, тиги байкуш ак көңүл ит карышкыр менен достошуу үчүн жасаган аракетин токтотуп, ага аткананын жанындагы мамы сыяктуу карап көңүл бурбас болду. Ал эми Коллинин жөнү башка эле. Ал кудайлардын карышкырды үйдө калтырышына макул болгону менен аны жөн койгусу келген жок. Карышкыр менен анын тууган туушкандарынын өз ата-бабаларына каршы жасаган сансыз кылмыштары анын эсинде турду. Алардын короого кол салгандары бир түндө, ал турсун бир муунда да унуталбайт. Алар өч алууга чакыра берет. Колли ага зууну үйгө киргизген кудайлардын эркине каршы чыга албаганы менен акырын кылгылыкты кыла берди. Алардын ортосунда канча кылымдардан бери келаткан кастык бар эле. Колли болсо муну дайыма ага зуунун эсине салып турду. Ошентип, Колли жыныстык артыкчылыгынан пайдаланып, ага зууга асылып куугунтуктай берди. Коллиге кол салууга инстинкт жол бербегени менен анын асылганына кайдыгер кароо да мүмкүн эмес болчу. Овчарка асылганда ага зуу анын куш тиштерине калың жүндүү далысын тосо берип, калыбынан жазбай ары бери басып кетчү. Эгер бул да жардам бербесе, башын катып, сабыр кылып, чыдап айлана басчу. Бирок кээде тиги болбой эле артык аяктарын асылганда уятты коюп, тезирээк качканга туура келчү. Бирок көп учурда ага зуу калбат кебетесин бузбай сактачу. Мүмкүн болушунча аны көзгө илбей, өзү да анын көзүнө илинбегенге аракет кылып, аны көргөндө же жакындап келатканын туйганда ордунан туруп кетип калчу. Мында ага зуу үйрөнө турган нерселери көп болчу. Түндүктөгү жашоо бул жердеги караганда жөнөкөй эле. Баарынан мурун үйдүн ээси менен таанышууга туура келди. Бирок бул ал үчүн жаңылык эмес болчу. Митса менен кулукуч боз кемчетке таандык болуп, ал таап келген этти жеп, отуна жылынып, анын төшөгүн жамынып жатышкан сыяктуу эле Сиера Вистанын жашоочулары да ага зуунун ээсине таандык болчу. Бирок мында да айырмачылыктар, көптөгөн айырмачылыктар бар эле. Сиера Виста боз кемчеттин вигвамына караганда алда канча чоң болчу. Ага зуу мында көптөгөн адамдарга туш болду. Сиера Вистада Судья Скотт аялы менен бар эле. Кожоюндун эки карындашы Бет менен Мэри бар болчу. Анан кожоюндун аялы Элис менен балдары 6 жашар Уюдон менен 4 жашар Мод турушчу. Булар тууралуу ага эч ким айтып бере алмак эмес, жана ал өзү да адамдардын туугандык байланышын түшүнчү эмес, жана түшүнө да албас эле. Бирок андай деген менен бул адамдардын баары кожоюнуна таандык экенин ал тез эле аңдады. Анан алардын жүргөн турганын байкап, үндөрүн тыңдап отуруп, алардын ар биринин кожоюнга канчалык деңгээлде жакын экенин, кожоюн аларга кандай мамиле кылаарын ажырата баштады. Ага зуу да жаңы кудайларга ушуга жараша мамиле кылып, кожоюн жакшы көргөндөрдү жакшы көрүп, кожоюн үчүн кымбат болгондорду колунун келишинче коргой турган болду.
Кожоюндун балдары ушундай болду. Агазуу өмүр бою балдарды жек көрүп келген. Алардын колдорун жек көрүп, бир жагынан коркчу. Анткени баягы индейт сайылындагы балдардын таш боордугу менен мыкаачылыгы эсинен кетчү эмес. Уидон менен Мот биринчи жолу келгенде ыркырап, көзү жалтылдай түшкөн. Кожоюну бир муштап катуу кыйкыргандан кийин агазуу алардын эркелеткенине көнүүгө мажбур болду. Кичинекей колдор эркелеткенде токтобогон ырылдаганы бара-бара жумшарды. Кожоюндун баласы менен кызы эч залал келтирбей тургандыгын сезген соң өзү эле сылата турган болду. Бирок агазуу баары бир сезимин билдире алчу эмес. Ал кожоюндун балдарына айласы жок баш ийип, алардын асылганына араң чыдачу. Өтө эле тажатып жибергенде акырын туруп кетип калчу. Бирок көп өтпөй эле Уидон менен Мот ага жагып калды. Бирок мунусун дагы эле тигилерге билдире албай жүрдү. Ал эч качан балдарга өзү келчү эмес, бирок эми качпай алардын келишин күтүп турчу. Анан чоңдор балдарды көргөндө агазуу чыргай түшөрүн, кетип калса маанайы сууз боло түшөрүн байкап калышты. Ал көп нерсени үйрөндү жана мунун баарына убакыт керек болду. Анын оюнча балдардан кийин Сужа Скот турчу. Мунун эки себеби бар эле. Биринчиден, кожоюн аны өтө баалачу. Экинчиден, Сужа Скот өтө токтоо адам эле. Ал верендада гезит окуп отурганда аяк алдында жатканды сүйчү. Тиги болсо агазууга карап же анда-санда сүйлөп койгону менен көп тажатчу эмес. Бирок кожоюн үйдө жокто гана ушундай болчу. Ал келгенде агазууга андан башка эч кимдин кереги жок болуп калчу. Агазуу үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүнө сылатып сыйпатып, эркелеттиргени менен эч кимди кожоюндай сүйчү эмес. Эч кимге кожоюн сылагандагыдай назик, ырылдачу эмес. Скоттун туугандары канча аракет кылышса да, эч кимисинин колтугуна башын каткан жок. Ал Уидон Скоттко гана ушинтип толук баш ийип, толук баш оту менен берилгенин билдирчү. Чынын айтканда, үй бүлөнүн башка мүчөлөрү ал үчүн кожоюндун менчиги гана болчу. Мындан тышкары агазуу үй бүлө мүчөлөрү менен кызматкерлердин айырмасын тез эле билип калды. Кызматкерлер андан коркушчу. Ал болсо кожоюндун менчиги деп тигилерге тийчү эмес. Алар менен агазуунун ортосунда бейтараптыктан башка эч нерсе жок эле. Алар Клондайктагы Мет сыяктуу эле кожоюн үчүн тамак жасап, идиш аяк жууп жана башка ар кандай иштерди кылышчу. Кыскасы, алар мындагы чарбанын ажырагыс бөлүгү эле. Ээлик сыртында да агазуу үйрөнө турган нерселер көп экен. Кожоюндун ээлиги чоң болгону менен баары бир чеги бар эле. Сиера Вистанын жанынан чоң жол өтчү. Андан ары башка кудайлардын ээликтери, көчөлөр менен жолдор башталчу. Алардын жеке ээликтери тосмолордун артында болчу. Мунун баары сансыз мыйзамдар менен башкарылып, агазуунун жүрүм туруму ошолорго жараша болчу. Ал кудайлардын тилин билбегендиктен бул мыйзамдар менен өз тажрыйбасынын негизинде гана таанышчу. Киши мыйзамдарынын бирине тушукмайынча инстинктине таянчу. Бир нече жолу тушуккан соң ал мыйзамды түшүнүп, анан экинчи бузчу эмес. Агазууга баарынан да кожоюндун кыйкырганы менен жазалаганы катуу тийчү. Кожоюндун баш оту менен берилип сүйгөндүктөн анын кичине катаалдыгы боз кемчет менен сулуу Смиттикинен да катуу сезилчү. Алар сабаганда денеси ооруганы менен эч кимге баш ийбеген руху кайнап турчу. Мунуку болсо ооруганга деле окшобогону менен таасирдүү. Анын нааразы болгон эле агазуунун сай сөөгүн сыздатып жиберчү. Чынында кожоюн аны сейрек учурларда эле жазалачу. Агазууга анын үнү эле жетиштүү эле. Өзүнүн туура же катай иш кылганын ошого карап эле билчү. Анын үнү багытты аныктай турган, жаңы өлкө, жаңы жашоо менен таанышууга жардам бере турган компас сыяктуу эле. Түндүктө колго үйрөтүлгөн жалгыз жаныбар ит болчу. Башкалардын баары жапайы болгондуктан алы жеткен нерсе иттин мыйзамдуу олжосу болор эле. Агазуу мурун анга көп чыгып жүрчү жана түштүктө баары башкача экенин билчү эмес. Ал буга Санта Клара өрөөнүндө келгенде эле ынанды. Бир күнү эртең менен үйдүн жанында жүргөн, бурчтан чыгып эле тоокканадан качып чыккан бир тоокко туш болуп калды. Албетте аны жегиси келди.
Эки секирек тиштердин шакылдаганы, тооктун чарылдаган үнү угулду да тентек тооктун иши өттү. Тоок абдан семиз, даамдуу экен. Агазуу жаланып жуктанып, бул жакшы оокат экен деп калды. Ошол эле күнү аткананын жанынан дагы бир тоок жолугуп калды. Бирок аны атчылардын бири ажыратмакчы болду. Агазуунун кыялын билбегендиктен чыбык менен коркутту. Бир ургандан кийин эле агазуу тоокту кое берип тигиге асылды. Аны чыбык менен эмес, таяк менен токтотуш керек эле. Секиргендеги экинчи чапканды ал тоготуп койгон жок. Атчы кыйкырган бойдон көкүрөгүнө асылган иттен улам чалкасынан кетти да чыбыгын таштап колу менен тамагын басып калды. Натыйжада тигинин билеги шылынып калды. Атчынын үрөйү үрүктү. Ал агазуунун каарынан да үрбөстөн, ыркырабастан туруп, унчукпай кол салганына катуу таң калды. Канаккан колун бети менен мойнун албастан сарайды көздөй кетенчиктеди. Колли келбегенде анын иши чатак болмок. Колли баягыда дикти сактап калгандай аны да куткарып калды. Овчарка арылдаган бойдон агазууга бир тийди. Ал ишенчээк кудайларга караганда акылдуураак болуп чыкты. Ал бекеринен шектенбептир. Ууру баары бир уурулугун кылбадыбы? Атчы атканага кирип кетти. Агазуу болсо кутуруп кеткен Коллинин курс тиштерине бирде бир далысын, бирде экинчи далысын тосуп кетенчиктей берди. Бирок тиги көнүмүш адаты менен чектелген жок. Анын жаалы күчөп бараткандыктан агазуу акыры уятты коюп талаага качып кетти. Ал тоок жегенин коет, деди кожоюн. Бул үчүн мен аны кылмыш үстүнөн кармашым керек. Кылмыш 2 күндөн кийин болду. Бирок мындай болору кожоюндун оюна да келген эмес. Агазуу тооккана менен анын ичиндеги тоокторду байкап жүрдү. Кечинде тооктор түнөгө кирген соң өткөндө алып келип, чыйып коюшкан тактайлардын үстүнө чыкты да андан тооккананын чатырына секирип өтүп, андан тооккананын короосуна түштү. Анан тоокторго кыргын салып кирди. Эртең менен верандага чыккан кожоюн атчынын мууздалган 50 тоокту чөпкө катарынан тизип койгонун көрдү. Скот адегенде таң калып, анан суктанып, ышкырып жиберди. Агазуунун болсо айыптуу болгондой же уялгандай түрү көрүнбөйт, тескерисинче кыйратып койгондой болуп турат. Анан кожоюндун оозу жыйырыла түшүп, тиги жайдары кылмышкерге кыйкырып кирди. Анын үнүнөн каарданганы туюлду. Ал эле эмес агазууну муштуму менен бир коюп, тумшугун өлгөн тоокторго тыкты. Ушундан кийин агазуу тоокторго тийбес болду. Мунун мыйзамга каршы келерин түшүндү. Көп өтпөй эле кожоюн аны тоокканага алып барды. Тири тоок алдынан чыга алганда баса кала жаздады. Бул табигый нерсе эле, бирок аны кожоюндун үнү токтотту. Алар тоокканада жарым сааттай болушту. Агазуу сокур сезимине алдырып, тоокту баса калайын деген сайын кожоюндун үнү аны токтотуп жатты. Ошентип алы дагы бир мыйзамды өздөштүрдү да, тоокканадан чыга электе эле тоокторду байкабай турган болду. Кыныккан ит тыныкпайт. Судья Скоттун уулу эртең мененки тамакта агазууну үйрөткөнүн айтып берген соң башын чайкап ушундай деди. Тоокканага кирип кандын даамын татып алгандан кийин ал кайра көңүлсүз башын чайкап койду. Бирок уйдон Скотт буга макул болгон жок. Билесизби мен эмне кылам, деди ал акырында. Мен агазууну бир күн тоокканага камап коем. Кыныккан ит тыныкпайт. Судья Скотт уулу эртең мененки тамакта агазууну үйрөткөнүн айтып берген соң башын чайкап ушундай деди. Тоокканага кирип алып, кандын даамын татып алгандан кийин ал кайра көңүлсүз башын чайкап койду. Бирок уйдон Скотт буга макул болгон жок. Билесизби мен эмне кылам, деди ал акырында. Мен агазууну бир күн тоокканага камап коем. Тооктор эмне болот, деп каршы чыкты атасы. Мындан тышкары, деп улантты уулу. Ар бир өлгөн тоокко $1 берем. Анда утулса атама кандайдыр бир жаза бериш керек, деп кийлигише кетти бет. Ага эжеси кошулуп кеткен соң отургандардын баары бул сунушту колдошту. Судья Скотт да башын ийкеп макул болду. Болуптур. Уйдон Скотт бир аз ойлоно калды. Эгер агазуу кечке чейин тоокторго тийбесе, анын тоокканада өткөргөн ар бир 10 мүнөтү үчүн сотто өкүм чыгаргандай олуттуу үн менен салтанаттуу түрдө "Агазуу, сен ойлогондой акылдуу экенсиң" деп айтасыз.
Үй бүлө мүчөлөрүнүн баары бекинип алып аңдый башташты. Бирок алар күткөндөй болгон жок. Агазуу ээси тоокканадан чыгып кетери менен жатып уктап калды. Ойгонгон соң тепшиге барып суу ичти. Тоокторду карап да койгон жок. Алар ал үчүн жок сыяктуу эле. Саат 4-тө күүлөнүп келип тооккананын чатырына секирип чыкты да андан ары жерге секирип түшүп үйдү көздөй кетип калды. Ал жаңы мыйзамды өздөштүрүптүр. Судья Скотт ыраазы болуп верендага чогулган үй бүлө мүчөлөрүнүн алдында салтанаттуу үн менен «Агазуу, сен мени ойлогондон акылдуу экенсиң» деп 16 жолу айтты. Бирок мыйзамдардын ар түрдүүлүгүнөн улам агазуу жаңылыштык кетирип көп уят болуп жүрдү. Акырында башка кудайларга тиешелүү тоокторго да тийбеш керектигин түшүндү. Мышыктар, коёндор жана үндүктөр да ушундай эле. Чынын айтканда бул мыйзам менен таанышкан соң анда тирүү жандыктардын эч бирине тийбеш керек турбайбы деген ой калды. Шалбаадагы бөдүнөлөр аяк алдынан кылы кыйшайбай учуп кетип жүрдү. Агазуу бүткөн бою калтырай түшсө да өзүн токтотуп жүрдү. Ал кудайлардын эркине баш ийди. Бирок бир күнү Диктин шалбаада бир коёнду кууп калганын көрдү. Кожоюн муну көрсө да кийлигишкен жок. Ал турсун агазууну да тукуруп койду. Ошентип ал жаңы мыйзамдын коёндорго тиешеси жоктугун билди жана акырында толук өздөштүрдү. Үй жаныбарлар менен тынч жашаш керек. Дос болбосоң да бейтарап болууга тийишсиң. Ал эми адамга баш ийбей, жапайы жашаган тыйын чычкан, бөдөнө жана коён сыяктуу жаныбарлар ар бир иттин мыйзамдуу олжосу болуп саналат. Кудайлар колго үйрөнгөн жаныбарларды гана коргоп, алардын касташуусуна жол беришпейт. Алар өзүнө баш ийгендердин жашоосу менен өлүмүн өздөрү билет жана бул бийлигин катуу коргошот. Санта Клара өрөөнүндөгү жашоо түндүктөгүдөй жөнөкөй эмес эле. Цивилизация агазуудан баарынан мурун өзүн өзү башкара билүүнү жана жүргөмүштүн желесиндей билинбей чырмаган, ошол эле учурда болоттой бекем токтоолукту талап кылды. Мындагы жашоо миң түрлүү болуп, агазуу анын ар бирине туш болуп жүрдү. Мисалы, Сан-Хосе шаарында кожоюндун трашманкесин ээрчип жүргөндө же кожоюнду күтүп көчөдө турганда жашоонун зор агымы жандап өтүп, өз мыйзамдарына дароо ыңгайлашууну тынымсыз талап кылып, табыгый умтулууларын басууга мажбур кылчу. Шаардан салаңдап этилинип турган касапканаларды көрчү, бирок аларга тийүүгө болбойт эле. Кожоюн кирген үйлөрдөгү мышыктарга да тийүүгө мүмкүн эмес. Тууш тараптан ыркыраган иттер менен урушканга да болбойт. Мындан тышкары тротуардан ары бери сансыз өткөн адамдар да ага кызыга беришчү. Алар атайын токтоп, агазууну бири-бирине көрсөтүп, ар тарабынан карап, баарынан жаманы кармалап да жиберишчү. Чоочун колдордун эркелеткенине чыдоого туура келди. Бирок агазууда эми сабырдуу болуп калды. Ал эми баягыдай тартынбай, бейтааныш кудайлардын мамилесине сыр алдырбай жооп берчү. Алардын кичи пейилдигине кичи пейилдик менен жооп берчи. Бирок алар баары бир агазуудан чочулап, өтө жакындай алышчу эмес. Аны башынан сылагандар өз эрдигине ыраазы болуп кете беришчү. Бирок агазуу үчүн баары эле оңой болгон жок. Кожоюндун трашманкеси Сан-Хосенин тегерегиндеги кыштактардан өтүп баратканда жолдогу балдар таш менен урушчу. Агазуу аларды кууп жетип, жарып таштоого болбой тургандыгын билчү. Айла жок сокур сезимин араң карманчу жана ушинтип жүрүп, кадимки итке айланып кетти. Бирок андай деген менен агазуу адилеттик жана калыстык деген эмне экенин билбесе да, мындай жагдайга нааразы болчу. Ар бир түрүү жанда кандайдыр бир деңгээлде адилеттик сезими боло тургандыктан тиги балдардан коргонууга уруксаат беришпегенине ичи күйдү. Бирок өзүнүн кудайлар менен түзгөн келишиминен улам кудайлар аны коргоого милдеттүү экени эсинен чыгып кетиптир. Бир күнү ээси трашманкеден түшө калып, колундагы чыбык менен тиги тентектердин сазайын берди. Ушундан кийин алар таш менен урбай турган болду жана агазуу баарын аңдап ыраазы болуп калды. Көп өтпөй эле агазуу дагы бир ушундай окуяга туш болду. Шаарга кеткен жылдын боюндагы бир салондун жанында 3 ит бар эле жана алар дайыма асылышчу. Уруштун эмне менен бүтөрүн билген ээси агазууну уруштура койчу эмес. Агазуу бул мыйзамды жакшы өздөштүргөнү менен кесилиштеги салондун жанынан өткөндө абдан жаман абалда калчу. Анын каардуу ыркыраганы тигилерди бир аз тайсалдатканы менен алар оочо жерден үрүп, артынан куумуш болуп кордой беришчү. Бир топко чейин ушундай болуп жүрдү. Салондагылар да иттерди колдошуп, ал турсун бир жолу ачык эле тукурушту. Ошондо кожоюн трашманкесин токтотту да агазууга «Ал тигилерди» деди.
Агазуу уккан кулагына ишенбеди. Ээсин бир карап, иттерди бир карады. Аран кайра ээсине сурангандай карады. Ээси башын ийгеди. Ал, тигилерди ал, акесин тааныт. Агазуу эми олку солку болгон жок. Кайрылды да тигилерди унчукпай качырып сала берди. Аларда качкан жок, будуң чаң боло түштү. Иттер үрүү ыркырап, тиштери шакылдады. Жолдун чаңы көтөрүлүп, эч нерсе көрүнбөй калды. Бир нече мүнөттөн кийин эки ит калтырап титиреп жатып калды. Үчүнчүсү болсо качып кетти. Ал арыктан ары секирип, тосмодон өттү да талааны карай безди. Агазуу чыныгы карышкыр сыяктуу зымыраган бойдон үн сөзсүз артынан түштү да талаанын орто ченинде кууп жетип, аны өлтүрүп салды. Ушинтип, 3 итти бир өлтүргөндөн кийин ага иттер тийишпес болду. Бул окуя бүт өрөөңгү кылып, кишилер иттерин бул жоокер карышкырга жакындатпай кайтарып калышты. Байыркы чакырык. Айлар өтө берди. Түштүктө тамак мол, иш жок болгондуктан агазуу семирип жашоосу жакшы болду. Агазуу үчүн түштүк географиялык эле аймак болбостон жашоонун да түштүгү болуп калды. Киши мээрими аны күн сыяктуу жылытып, ал кара топуракка отургузулган гүлдөй ачылды. Бирок агазуу менен иттердин ортосунда кандайдыр бир айырма бар болчу. Ал бардык мыйзамдарды башка шарттарда жашап көрбөгөн иттерден да мыкты билчү жана аларды так аткарчу. Бирок жапайы түндүк дагы эле кое бербей тургандай, ичиндеги карышкыр дагы эле жашап тургандай, баягы катаалдыгын койгон жок. Ал башка иттер менен жакын болгон жок. Дайыма жалгыз жүргөн неменин эми да башка иттерге кошулайын деген ою жок болчу. Күчүк кезинен Лип-Лип жананын үйүрү менен кас болуп, кийин Сулуу Смиттин колунда тынымсыз урушуп жүргөндүктөн агазуу иттерди жек көрчү. Анын жашоосу кадимки агымдан четтеп, өз туугандарынан жат болуп, кишиге жакын болуп калган эле. Анын үстүнө түштүктөгү иттердин бардыгы агазууну шектенип карашчу. Алар аны көргөндө жапайы түндүктү көргөндөй коркуп, алардын үргөнү менен ырылдаганынан жек көргөнү туюлуп турчу. Агазуу болсо тигилерди тиштегендин да кереги жок экенин аңдады. Анын арсайган тиштери менен каардуу титиреген эриндери дароо таасир этип, ар кандай жаалданган итти токтотчу. Бирок жашоо аны дагы бир жолу сынады. Бул сыноо Колли болчу. Ал ага эч тынчтык бербей койду. Мыйзамга да агазуу сыяктуу толук баш ийбей, кожоюндун аларды жакындаштырайын деген бардык аракети текке кетти. Анын тажаал ыркырагы кулагынан кетчү эмес. Колли баягы тооктордун окуясын эч унута албай, андан дайыма шектенип, болбогон жерден кынтык тапчу. Ал полисмен сыяктуу артынан калбай ээрчип, көгүчкөндү же тоокту карап койсо эле ажылда үрүп жатып калчу. Мындайда агазуунун жакшы көргөн ыкмасы бар болчу. Ал жерге жатып, башын алдыңкы буттарына коюп, уктамыш болуп калар элем. Тиги болсо эмне кыларын билбей, акыры унчукпай калчу. Коллин эске албаганда баары жакшы болчу. Агазуу карманганды үйрөнүп, мыйзамдарды толук өздөштүрдү. Токтоо, сабырдуу жана чыдамдуу болуп калды. Чөйрөсү да ага кас эмес эле. Коркунуч, өлүм менен оору аңдыбай калды. Мурун кадам сайын күтүп турчу коркунучтуу белгисиздик да эми бара-бара жок болуп баратты. Жашоо жеңил жана бейкут болуп калды. Анын жай агымында коркунуч менен кастык учурабады. Ага кар жетишпей турду. Бирок муну өзү аңдаган жок. Эгер агазуу ой жүгүртө алганда жай көпкө созулду деп ойломок. Ал карды сокур сезим менен эңсечү. Ушул сыяктуу эле жайдын аптаптуу күндөрүндө түндүктү эстеп бир аз куса болчу. Бул анын себепсиз, өзүнө да түшүнүксүз тынчсыздануусунан байкалчу. Агазуу эч качан жайпаңдап кетчү эмес. Ал өз сүйүүсүн башын ээсинин колтугуна катып чейркелеген ырылдоо менен гана билдирчү. Көп өтпөй эле 3-чү ыкманы таап алды. Ал кудайлар күлгөндө кайдыгер боло алчу эмес, күлкүн укканда жаалданып кутуруп кетчү. Бирок кожоюнга минте албагандыктан бир күнү ээси аны тамашалап күлгөндө эмне кыларын билбей калды. Мурункудай жаалданайын десе, сүйүү тоскоол болуп калды. Жаалдана алган жок, бирок бир нерсе кылыш керек эле. Сыр бербей керкейгенге аракет кылды эле. Ээси каткыра баштады. Ал ого бетер керкейди, ээси болсо ого бетер күлдү.
Акырында агазуу чыдай албады. Үстүңкү эрине ачылды да, тиши кашкайып чыгып, көзүндө кандайдыр бир жылмаюу сыяктуу нерсе пайда болду. Ошентип күлгөндү да үйрөндү. Агазуу ээси менен ойногонду да үйрөндү. Ээси аны чалкасынан жыгып алып, ар нерсе кылчу. Тиги болсо ыркырап, тишин арсайтып, кожоюнун тиштеп ала тургандай төр көрсөтчү. Бирок тиштери Скоттко тийбей, жөн гана абада шакылдачу. Соккулар, түрткүлөр, тиштердин шакылдаганы, ыркыроолор күчөп кеткенде киши менен ит экөө эки жака ойт беришип, тиктешип калчу. Анан нөшөрлүү булуттан чыккан күнгө окшоп, жарк деп күлүп жиберишчү. Анан ээси агазууну мойнунан кучактап калаар эле да, тиги болсо баягы эрке ырылдаган баштачу. Оюн ушуну менен аяктачу. Бирок ээсинен башка эч ким аны менен минтип ойнай алчу эмес. Ал буга жол берчү эмес. Бирөө ушинтип тийишсе, ыркырап, түгү тик тура түшкөн соң тигинин ойногусу да келбей калаар эле. Ээси экөө тигинтип ойногону менен башка эттер сыяктуу ар ким менен ойной берчү эмес. Ал бир гана кишини жакшы көрүп, сүйүүсүн башкаларга тартуулагысы келчү эмес. Ээси атчан көп жүрчү жана мындайда аны коштоп жүрүүнү агазуу биринчи милдети катары көрчү. Түндүктө кишилерге берилгендигин чана тартуу менен далилдөчү. Мында болсо чана деген жок. Эч ким иттерге жүк тартпайт. Ошондуктан агазуу ээсин дайыма коштоп жүрчү жана ушинтип ээсине берилгендигин далилдөөнүн жаңы ыкмасын тапты. Ал керели кечке кабагым кашым дебей чуркап жүрө берчү. Бөөрү желишке салып 50 миль баскандан кийин да чарчаганы билинбей, аттын алдында сыпылдап кете берер эле. Агазуу ушинтип ээсин коштоп жүрүп, сезимин билдирүүнүн 3-чү жолун үйрөнүп алды. Бирок таң калыштуусу аны өмүрүндө 2 жол гана пайдаланды. Бул биринчи жолу ээси таза кандуу Азоо атты түшпөй туруп, дарбазаны ачып жабууга үйрөтүп жатканда болду. Канча жолу дарбазага жакындап келип, жабууга аракет кылса да, тиги чалпоо ат үркүлүп кетенчиктей берди. Барган сайын азоолонуп, кош аяктап тура калып, ээси темилип койсо мөңкүй баштады. Кабатыр болуп карап турган агазуу бир маалда чыдабай кетип, атка жетип барды да жаалдана өлүп жиберди. Ушундан кийин өзү канча аракет кылды, кожоюнда канча шыкактады, бирок болбой койду. Кийин дагы бир жолу үрдү, бирок анда ээси жанында жок болчу. Бул мындай болду. Талада чаап баратканда ат капыстан чыга калган коёндон үркүп кетип, кожоюн аттан жыгылып, бутун сындырып алды. Жинденген агазуу тиги күнөөлүү атты тамактан алаарда ээси токтотуп калды. Үйгө бар, үйгө! деп кыйкырдал бутунун сынганын билген соң. Агазуу ээсин жалгыз калтыргысы келген жок. Тиги кат жазып берейин десе, жанында калем да кагаз да жок экен. Агазууга үйгө бар деп буйрук берди. Тиги болсо ээсин жалдырай карап, бир аз ары барган соң кайра келди да акырын кыңшылады. Ээси аны эркелетип, бирок олуттуу үн менен сүйлөштү. Агазуу кулагын тикчитип, ынтаа коюп тыңдады. Эч нерсе болбойт, үйгө бар жаныбарым, деди ал. Үйгө бар да ушундай болду деп айт. Бар карышкырым бара кой, жөнө. Агазуу үй дегенди билгени менен калганын түшүнгөн жок, бирок эмне деп жатканын болгоолоп билди. Бурулду да аркасынан жөнөдү. Тигиндейрээк барды да кайрылып карады. Үйгө бар деп катуу буйруктан кийин гана ал баш ийип жөнөдү. Агазуу келгенде үйдөгүлөр кечки салкындан ырахат алышып, верандада отурушкан эле. Ал чаңдан боп-бос болуп акактап турду. Үйдөн келген го, деди апасы. Агазууну көргөн балдар кубангандан кыйкырышып, ага асылышты. Ал тигилерден качып, веранданын аркы бурчуна барды эле кичинекей уйдон менен Мот аны бурчка камап алышты. Тиги болсо бошонууга аракет кылып ыркырап жиберди. Скоттун жубайы коркуп карап калды. Балдар агазуунун жанына барганда баары бир корку берем, деди ал. Кайсы күнү асыла кетет, жаным жок. Агазуу ыркырап, эки кичинекейди ыргыта коюп бошонуп чыкты. Апасы экөөнү чакырып алып соорото баштады. Жана аны жайына койгула десе, болбойсуңар деп жатты. Бөрү баласы ит болбойт, деди Сужа. Буга ишенгенге болбойт. Бирок бул чыныгы карышкыр эмес да, деди Бет агасынын ордун жоготпой. Сен уйдондун сөзүн айтып жатасың, деп каршы болду Сужа. Ал агазууда иттин каны бар деп жүрөт. Бирок бул божомолда, түрүнө караганда Сужа сөзүн бүтпөй калды. Агазуу ага келди да каардуу ыркырады. Кет, ордуңа бар, деп катуу айтты Сужа Скотт.
Агазуу кожоюндун аялына бурулду. Аны көйнөгүнөн тиштеп тартканда жукан эме айрылып кетти да тиги кыйкырып жиберди. Баары агазууну карап калышты. Ал башын бийик көтөрүп тигилерди карай берди. Тамагы титирегени менен эч кандай үн чыгара алган жок. Бир нерсе айтайын деп, бирок айта албай турган немедей болуп турду. Бул кутуруп кеткен жокпу? Деди Уйдондун апасы. Түндүктөн келген неме түштүгө чыдай албас бекен деп айткам мен Уйдонго. Бул сүйлөп ичидай болуп турат, деп кыйкырды Пет. Ушул учурда агазуу капыстан катуу үрүп жиберди. Уйдонго бир нерсе болуптур, деди аялы. Бардыгы дүрбөп турушту. Агазуу болсо тепкич менен ылдый түштү да тигилерди ээрчиткендей артын улам карап коюп баратты. Ал өмүрүндө ушуну менен экинчи жана акыркы жолу үрдү, бирок оюн түшүндүрдү. Ушул окуядан кийин Сьерра Вистадагылар агазууну сыйлап калышты. Ал турсун баягы колун каап алган атчыда агазуу карышкыр болгону менен акылдуу ит экен деп жүрдү. Сужа Скотт баягы оюнан кайтпай өз пикирин далилдеш үчүн элдин баарын нааразы кылып, энциклопедиядан жана зоология боюнча китептерден далилдерди келтирди. Күн артынан күн өтүп, Санта Клара өрөөнү күн нуруна мемиреп турду. Күн кыскарып, агазуунун түштүктөгү экинчи кышы жакындап калганда таң калаарлык окуя болду. Агазуу Коллинин тиши мурдагыдай курч болбой, оорутпай калганын туйду. Овчарканын мурунку кылыктары эсинен чыгып, аны менен олдоксон ойной турган болду. Бир күнү Колли экөө шалбаада ойноп жүрүп, бир маалда тиги аны токойго азгырып алып кетти. Кожоюн бүгүн атчан сейилге чыкмак. Агазуу да мындан кабардар эле. Анткени токулуу ат эшикте байланып турган. Бир аз кыйылды. Эмнегедир баардык мыйзамдардан, баардык күнүмүш адаттардан ал турсун кожоюнга болгон сүйүүсү менен жашоо кумарынан да күчтүү бир сезим бийлеп турду. Колли тийишип качкан соң олку-солку болгону унутулуп артынан кетти. Ал күнү кожоюн сейилге жалгыз чыкты. Агазуу болсо бир кезде түндүктүн жымжырт токоюнда энеси Кичи жалгыз көз менен жанаша чуркагандай Колли менен жанаша чуркап жүрдү. Үргүлөгөн карышкыр. Ушул учурда гезиттерде Сан-Квентин түрмөсүнөн мыкаачылыгы менен аты чыккан бир кылмышкердин качканы тууралуу кабарлар пайда болду. Жатында жатканда эле маңдайы тайкы болуп, төрөлгөндөн кийин да жакшылык көрбөгөн бул адам ташбоор чөйрөгө туш болуп, биротоло жырткыч кайлаганып калган неме болчу. Анын кебетеси кишидей болгону менен айбандан айырмасы жок эле, жана аны башкача атоого да мүмкүн эмес болчу. Сан-Квентин түрмөсүндө аны оңолбойт деп эсептешчү. Эч кандай жазанын өжөрлүгүн койдура алган жок. Акыркы демине чейин тажа алдына каршылык көрсөтүп, эч жеңилче эмес. Ал канчалык каршылык кылган сайын коомага ошончолук катаал мамиле жасап, тиги болсо ого бетер көжөлө берди. Байлама көйнөк, ачкалык, уруп согуу таасир берген жок жана Джим Холл жашоодо мындан башка нерсени көрбөдү. Сан-Францисконун чалдыбарына өткөн коом кандай калыпка салса, ошондой боло турган бала кезинен тарта ага ушундай мамиле жасашты. Джим Холл 3-чү жолу түрмөгө отурганда өзүнө окшогон бир айбан кароолчуга түш болду. Тиги аны куугун туктап каралай бергендиктен түрмөнүн болоор болбос жеңилдиктеринен да кур калды. Алардын болгон айырмасы ушул эле. Тигинин бир боо ачкычы менен револьвери бар болчу. Ал эми Джим Холлдун колу менен тишинен башка эч нерсеси жок эле. Бир күн ал кароолчуга капыстан кол салып, чытырман токойдогу жапайы жырткыч сыяктуу тамактап койду. Ушундан кийин Джим Холлду бир кишилик камерага которуп коюшту. Мында ал 3 жыл жатты. Камеранын аст-үстү капталы бүт темир менен капталуу. 3 жыл бою бир да эшикке чыккан жок. Асманды, күндү бир да жолу көргөн жок. Күндүн ордуна камерадагы күйгүм турду. Түндүн ордуна көөдөй болгон жымжырт караңгылык. Ал темир көрдө жатты. Бир адамдын жүзүн көргөн жок. Бир ооз сүйлөшкөн жок. Тамак беришкенде кадимки жапайы айбандай ыркыратчу. Бүт дүйнөнү жек көрчү. Каарына чыдабай күнү түнү уулучу. Анан жумалап, айлап көрдөй караңгыда үн катпай отурчу. Анан эптеп бир күнү качып чыкты. Күзөтчү бул мүмкүн эмес деп эзилдегени менен камера бош эле. Кароолчу болсо босогодо өлүп жатыптыр.
Кылмышкердин сырткы дубалга карай кеткен жолунда дагы 2 кишинин өлүгү жатат. Бул үчөөнү тең ал куралсыз колу менен шырып алдырбай өлтүрүптүр. Өзү өлтүргөн күзөтчүлөрдүн куралдарын алып кеткен Джим Холл тоодо бекинип жүрдү. Анын башы өтө чоң алтын акчага бааланды. Куралданган ач көз фермерлер анын артынан түштү. Анын акчасы менен күрөөгө коюлган мүлкүн кайра алууга же уулун коллежден окутканга болоор эле. Милдетибизди аткаралы деп шыктанган жарандар да аны издеп жүрүштү. Тыңчылар үйүрү менен анын кандуу изине түштү. Ал эми мамлекеттен айлык алган тыңчылар болсо күн түнү тыным албай телефон чалып, телеграм жиберип, атайын поездерде жүрүштү. Джим Холл кээде куугунчулардын көзүнө чалдыга калып жүрдү. Мындайда эртең мененки тамак учурунда гезит окугандар тигилерден коркпой бетме-бет барышканын же туш тарапка качышканын ырахаттанып окушчу. Мындай кагылыштардан кийин өлгөндөр менен жарадар болгондорду ооруканаларга таратышчуда, алардын оордун башкалар ээлешчү. Анан эле Джим Холл дайынсыз жок болуп кетти. Аны издеп жүрүп тыңчылардын тамандары тешилди. Алыскы өрөөндөрдө куралчан адамдар бейкүнө фермерлерди кармап алышып, ким экенин текшерип жүрүштү. Ал эми Холлдун башына коюлган акчага кызыккандар анын өлүгүн тоолордон 10дон ашык жолу табышты. Гезиттерди Сиера Вистада да окушуп, бир жагынан кызыгып, бир жагынан чочулап жүрүштү. Аялдар коркуп калышты. Судья Скотт сыр алдырбай аларды тамашалап калчу. Анткени кызматтан кетерден бир аз мурун Джим Холлду соттоп, өкүм чыгарган болчу. Ошондо Джим Холл сот залындагы элдин алдында ушул өкүмдү чыгарган судьядан өч ала турган күндө келерин айткан эле. Бул жолу Джим Холлдун күнөөсү жок болчу. Аны ак жерден соттошту. Уурлар дүйнөсүндө жана полиция чөйрөсүндө муну түрмөгө тыгуу деп коюшчу. Джим Холлду кылбаган кылмыш үчүн түрмөгө тыгышты. Судья Скотт мурун 2 жолу соттолгонун эске алуу менен аны 50 жыл түрмөгө кесип жиберди. Судья Скотт иштин жагдайларын билген эмес жана сүйлөшүп алышкан полиция кызматкерлеринин оюнуна эрксизден катышып калганынан, көп далилдер бурмаланганынан Джим Холлдун бул кылмышка тиешеси жоктугунан күмөн да санаган жок. Джим Холл болсо судья Скотттун билбегендиктен ушундай кылып жатканын билген эмес. Судья баарын билет. Ушундай өкүм чыгарган соң тигилер менен бир турбайбы деп ойлогон. Ушундан улам судья Скотт өлүм жазасынан бир аз гана айырмасы бар 50 жылдык өкүмдү окуганда ансыз деле бул дүйнөнү жек көрчү Джим Холл кутуруп кеткен немедей ортунан атып туруп, көк мундурчен душмандары жерге басып жыгылганча жинденген. Баарын кылган судья Скотт мен андан сөзсүз өч алам деп кыйкырган. Анан Джим Холл түрмө камерасына тирүүлөй көмүлгөн жерден качып кетпедиби? Мунун баарынан Агазуунун кабары жок болчу. Бирок кожоюндун аялы Элис экөөнүн бир сыры бар эле. Сиера Виста уйкуга кеткенде Элис келип Агазууну холго киргизип койчу. Үй ити болбогондуктан таң ата эч ким тура электе кайра келип эшикке чыгарып жиберчү. Ушундай түндөрдүн биринде Агазуу ойго жатты. Үйдөгүлөрдүн баары уйкуда эле. Бир маалда тумшугун акырын көтөрүп, бейтааныш кудайдын жытын сезди. Анан анын басып келатканын сезди. Агазуу үргөн жок, мындай адаты жок болчу. Бейтааныш кудай акырын келатты. Агазуу болсо эч шырып алдырган жок, анткени анын денеге тийип, шуудурай турган кийими жок болчу. Жапайы түндүктө эчен жолу аңгулап жүрүп, күтүүсүз кол салгандын кадырын билчү. Бейтааныш кудай тепкичтин жанына жеткенде токтоп, кулак түрөө тыңшап калды. Агазуу катып турду. Эмне болор экен деп күтүп калды. Тепкич коридорго алып барчу. Анда болсо кожоюн менен анын жакындарынын бөлмөлөрү бар. Агазуу тишин арсайтканы менен унчукпай турду. Бейтааныш кудай бутун көтөрүп, тепкичке койду да жогору чыкмак болду. Ушул учурда Агазуу ага секирди. Эскерткен да жок, ыркыраган да жок. Денеси абада каалгый түштү да бейтааныш кудайдын артына барып тийди. Далысына асылды да мойнуна тиштерин матырып, дароо жыкты. Экөө тең жыгылды. Агазуу четке ойт берди да тиги турайын дегенде кайра асылып, кайра мойнундан алды. Үйдөгүлөр корккондон ойгонуп кетишти. Тепкич жактан бир үйүр айбан алышып жаткандай үндөр угулат. Анан револьвер удаасы менен атылды. Кимдир бирөөнүн корккондон чаңырган үнү угулду. Анан иттин аркыраганы угулду. Айнектер шаңгырап сынып, эмеректер кулап жатты. Бирок ызы-чуу тез эле басылып калды. 3 мүнөткө да жеткен жок. Үйдөгүлөр коркуп тепкичтин башында турушту. Төмөндөгү караңгылыктан аба суунун бетине чыгып жаткандай чулпулдаган үн угулуп жатты.
Кээде ал ышылдаган, ал турсун ышкырган үнгө айланып кетип жатты. Бирок бул да тез эле басылып, караңгыда бирөөнүн оор дем алып жатканы гана угулду. Уюдан Скотт кнопканы басты эле тепкич менен кол жап-жарык боло түштү. Анан Сужа Скотт экөө револьверин даяр кармап ылдый түшүштү. Бекер эле сактанышыптыр. Көрсө агазуу ишти алда качан эле бүтүрүп койгон экен. Кулаган эмеректердин арасында бетин баскан бирөө жатыптыр. Уюдан Скотт эңкейип тигинин колун алып чалкасынан салды. Тамагындагы аңырайган тешик анын эмнеден өлгөнүн айтып турду. Джим Холл деп жиберди Сужа Скотт. Анан ата-бала тиктеше түштү. Агазууну карашса ал капталынан жаткан экен. Жумулган көзүн тигилер эңкейгенде бир аз ачып, өйдө караганга аракет кылып, куйругун кичине кыймылдатмыш болду. Уюдан Скотт аны сылады эле жооп кайтарып кичине ырылдады. Анысы араң чыгып, дароо эле үзүлдү. Көзү жумулуп, денеси жайыла түштү да сулайып жатып калды. Ишиң бүткөн экен байкушум, деп куурады ээси. Аны көрө жатарбыз, деген Сужа телефонго карай жөнөдү. Чынын айтканда миңден бир гана мүмкүнчүлүгү бар, деди агазуу менен 1,5 саат алып урушкан хирург. Терезеден тийген күндүн алгачкы нурлары электр жарыгын жеңип баратты. Балдардан башканын баары хирург эмнедер экен деп топтолуп күтүп турушту. Арткы буту сынган, деп улантты ал. Кабыргадан үчөө сынып, бери болгондо бирөө өпкөгө кирип кеткен. Кан көп кетип калыптыр. Сыягы ичинде да бар. Анткени муну тебелеген окшоп турат. Мен 3 ок тийип чыгып кеткенин айткан жокмун. Миңден бир десек аша чапкандык болоор. 10 миңден бир десек туура болот го. Ошол мүмкүнчүлүктү да колдон чыгарбайлы, деп жиберди Сужа Скотт. Айткан акчаңызды берем. Керек болсо рентгенге салыңыз. Уюдан дароо Сан-Францискодагы доктор Николска телеграмма жөнөттү. Сиз таарынбаңыз, доктор. Биз сизге ишенебиз. Бирок бул ит үчүн колдон келгендин баарын жасаш керек. Хирург түшүнгөндөй жылмайды. Албетте. Мен түшүнөм. Бул ит ага татыктуу. Муну кишидей оорулуу баладай караш керек. Температурасын карап тургула. Мен саат 10-до кайра келем. Агазууну кишидей карашты. Сужанын кыздары башка бирөөнү жалдасакпы дегенге нааразы болушуп, өздөрү карай башташты. Анан агазуу баягы хирург ишенбеген жашоо мүмкүнчүлүгүн сууруп чыкты. Бирок хирургту да күнөөлөй бергенге болбойт. Ал өмүр бою адамдардын цивилизациясынан улам назик болуп калган иттерди даарылап келген. Агазуу менен салыштырганда алардын баары алсыз, чабал болуп, жашоо үчүн тырмыша алчу эмес. Агазуу болсо жапай түндүктөн чыккан ит болчу. Ал жерде чабалдыкка жол берилбейт. Алсыздар дароо жок болот. Анын атасында да, энесинде, андан мурунку муундарда да алсыздык деген жок болчу. Жапайы түндүк агазууга темирдей организм менен чыдамкайлыкты мурас кылып берип, эми ал мурун ар бир тирүү жанга мүнөздүү болгон өжөрлүк менен жашап кетейин деп тырмышып жатты. Бекем таңылган таңгуулар менен гипстен улам былк эткенге чамасы жок агазуу узак жумалар бою өлүм менен алышты. Узак сааттар бою уктаган неме көп түш көрүп, баш аягы жок түндүктүн элестери өтүп жатты. Мурункулардын баары кайра жанданып, агазууну туш тарабынан курчап алды. Мына кичи менен баягы үңкүрдө жатышат. Бүткөн бою калтырап, боз кемчеттин аяк алдында сойлоп баратат. Анан эле лип-лип менен ажылдаган күчүктөрдүн үйүрүнөн жан талашып качып бараткан болот. Ачарчылык маалында жымжырт токойдун ичинде аңуулап жүрөт. Мына ал чанага чегилген иттердин алдында баратат. Капчыгайга кире бергенде иттер желпүүр сыяктуу куушурулуп аралаша түшөт да, арттан камчынын ышкырыгы жана митса менен боз кемчеттин ра деп кыйкырганы угулат. Баягы сулуу Смиттин колунда жашап жүргөн күндөрүн, өзү катышкан уруштардын баарын көрүп жатты. Мындай учурда агазуу гыңшылап, ыркырап жиберчү да, жанында отурган кишилер жаман түш көрүп атат окшойт деп калышчу. Бирок баарынан жаман бир азаптуу түш бар эле. Анын түшүнө чаңырган сүлөөсүнгө окшоп качырып келаткан эбегейсиз зор трамвайлар көп кирчи. Мына агазуу тыйын чычкандын жерге түшүшүн күтүп бадалда бекинип жатат. Эми секиргенде тыйын чычкан заматтын ортосунда тоодой болгон трамвайга айланып кетет да, коркунучтуу ышкырып ага карай от бүркөт. Асмандан кудуп түшкөн карчыгада келатып эле трамвайга айланып кетет. Мына ал баягы сулуу Смиттин кашасында отурат. Топтолгон элден улам уруш болорун билип турат. Эшикти карап уруша турган итти күтөт. Эшик ачылат да баягы коркунучтуу трамвай качырып келаткан болот.
Ушул азаптуу түш күн сайын, түн сайын кирип, агазуу аны көргөн сайын жаны чыгып, коркуп, кыйналчу. Акыркы таңуу менен соңку гипсти ала турган күн да келди. Бул салтанаттуу күн эле. Бүт Сиера Виста чогулду. Кожоюн анын кулагын кашып, тиги болсо баягы эрке ырылдагын баштады. Кожоюндун аяланы ыйык бөрү деп атады. Бул элге абдан жагып, аялдар ыйык бөрү деп кайталап кыйкырып жатышты. Ал эптеп турайын деп аракет кылды, бирок кайра жатып калды. Узак жаткандыктан булчуңдары күчүн жоготуп коюптур. Ал кудайлардын алдында айыптуу болгон немедей алсыздыгынан уялып кетти. Болгон күчүн жыйнап туруп, 4 аягына турду, бирок ары бери теңселе берди. Ыйык бөрү деп жапырт кыйкырып жиберишти аялдар. Суйжа Скотт аларга салтанаттуу карады. Туура айтасыңар, деди ал. Мен да муну дайым айтчумун. Агазуунун кылганын эч бир ит кыла алмак эмес. Бул деген бөрү, ыйык бөрү деп оңдоду миссис Скотт. Ооба, ыйык бөрү деп макул болду Суйжа. Мындан ары мен муну ушундай деп атайм. Эми буга басышты кайрадан үйрөтүш керек болот, деди хирург. Азыр эле баштай берсин. Эми баса берсе болот. Эшикке алып чыккыла. Агазуу эшикке чыкты. Анын артынан королду ээрчигендей бүт Сиера Виста чыкты. Алы кетип, шалбага жеткенде чөпкө жетип бир аз эс алды. Анан процессия ары карай жылды. Агазуу баскан сайын денесине кан жүгүрүп, булчуңдарына күч кирип баштады. Атканага жеткенде дарбазанын жанында Колли жаткан экен. Жанында 6 күчүк бойтоңдоп ойноп жүрүптүр. Агазуу аларды таң калып карап калды. Колли ырылдап жиберген соң обочолой түштү. Кожоюн чөптө сойлоп жүргөн бир күчүктү буту менен аны көздөй түртүп койду. Агазуу үксүө түштү эле кожоюн жоошутуп койду. Бет кармап турган Колли андан көзүн айырбай, ыркырап эскертип турду. Күчүк сойлоп агазууга келди. Тиги болсо кулагын тикчитип кызыга карап калды. Анан экөөнүн мурундары тийише түштү да, агазуу тигинин жылуу тили менен жаагын жалап жатканын туйду. Анан өзү да эмне болуп кеткенин билбей, тилин чыгарып күчүктүн мурдунан жалап койду. Кудайлар буга кыйкырып кол чаап жиберишти. Агазуу буга түшүнбөй, аларды таң кала карады. Анан кайра алы кете түштү да, жерге жата кетип, башын капталынан коюп, күчүктөрдү карады. Калган күчүктөр да сойлоп келип калышты. Коллинин наразы болгонуна карабай, алардын аркасына чыгып, кайра кулап түшкөнүнө көнүп берди. Адегенде кудайлардын кол чапканынан оялып, ыңгайсызданып турду, бирок бул тез эле өтүп кетти. Күчүктөр ойноп жатышты. Агазуу болсо күнгө талышып, көзүн чала жуумп, үргүлөп кетти. Чыгарманын аягы. Аны жазган Джек Лондон, Аңгрестеден которгон Талайбек Абдиев, окуган Айбек Бибосунов.